Салам достор, бул мен Айбек жана бул менин кезектеги онлайн сабагым. Сабагыбыздын темасы циклдар болмокчу. Учурдан пайдаланып көрүүчүлөрүмө бир ооз актан сөздөрүмдү айтып алайын. Шартка байланыштуу көп убакыттан бери сиздерге сабак жасай албадым. Ошондуктан сиздерден кечирим сурайм. Эми буюрса C++ тилинин программасын бүтүрмөйүнчө мындай абалды кайталабашка колумдан келишинче тырышып аракет жасайм. Эми анда сабагыбызды баштайлы. Анда эмесе цикл деген сөздү түшүндүрүп өтөйлү. Цикл деген эмне? Бул бир же бир нече жумуштун кайра кайталануусунун аталышы. Демек, бүгүн сиздер менен бир нече жумушту кайталатуучу жардамчыларды үйрөнөбүз. Эми цикл боюнча түшүнүк алдык. Эми циклды ушул C++ тилинде кандай колдонуларын түшүндүрөйүн. Анын үчүн биз жөнөкөй бир суру иштейли. Бизде бир интежер болсун, n деген. Жана nди биз инпуттан киргизип алабыз. Инпуттан киргизип алгандан кийин бирден баштап nге чейинки сандардын суммасын чыгарайлы. Аны биз цикл менен чыгарабыз. Ага биз sum деген өзгөрмөнү ачып алабыз. 0 барабар болот. Жана циклдын бир түрү while деген болот. While деген бул биздин шартыбызга туура келсе иштей бер дегенди билдирет. Мисалы үчүн while'дан кийин сөзсүз түрдө каша ачылат. Кашанын ичине өзүбүздүн шартыбызды жазабыз. While n 0дөн чоң болсо иштей бер дейбиз. Дагы sum барабар sum плюс n дейбиз. Жана n барабар n минус 1 дейбиз. Ошондо бизге nди суммага кошуп кете берет, дагы nди 1ге кемейтип кете берет. Демек, nибиз 0дөн кичине же 0гө барабар болмайынча бул циклыбыз иштей берет. 2 болсо 2 келет, дагы суммага 2ни кошот. Анан кийин n 2 болгондо 1ге кемейтип туруп n 1ге барабар болуп калат. Дагы айланып келип туруп бул жака келет. Шартыбызга туура келеби деп кайрадан текшерет. 1 0дөн чоңбу дейт. Чоң, демек кирет. Суммага 1ди кошот, 3 болуп калат. Жана 1ден 1ди кемиткенде 0 болуп калат. Дагы түшөт, дагы while'га келет. 0ду текшерет. 0 0дөн чоңбу? Чоң эмес. Демек цикл токтойт, дагы бул жака келип калат. Ошондо биз cout sum деп туруп сумманы чыгарып коебуз. Кана бир текшерип көрөлү. F11'ди басабыз. 5 десек 15 дейиш керек. Туура. 4 десек 10 дейт. Туура. 3 десек 6. Демек, биздин программабыз иштеп атат, циклыбыз иштеп атат. Бул циклдын жана башка бир түрү бар. Ал do. Андан кийин чоң каша, андан кийин while деп туруп өзүбүздүн шартыбызды жазабыз. Бул циклдын берки while деген циклдын айырмасы. Бул жерде биринчи сиз бул жерге жазган командаларды аткарат, жана андан кийин шартка текшерет. While'да жөн эле биринчи орунда биринчи шартка текшерет, жана андан кийин башка командаларды аткарат. Бул жерде болсо биринчи шартты аткарып электен мурун командаларды аткарып, анан шартка текшерет. Жалгыз гана айырма ошол. Sum барабар sum плюс n. N барабар n минус 1 дейбиз. Жана cout sum деп коебуз. Handle десек. Шартыбызды жазбаппыз. Шартка биз n 0дөн чоң болсо деп коебуз. Ошондо 5 десек 15 дейт. Туура, демек иштеп атат. Эсиңиздерде бар болсо, бул жерге мурда айтканмын, n минус 1 дей турган болсоңуз жөн эле 2 минус коюп койсоңуз эле болот. Бул жерге плюсту коюп туруп, самды алып койсоңуздар деле самга кошуп кете берет. Ошол. Дагы бир
циклдын bir türü бар, ал ise for болот. Бул for biraz башкачараак иштейт whileга караганда, do менен whileга караганда. Биринчи for'un кашасынын ичинде 3 нерсе жазылат. Ал ise bir циклда bir айланышта эмне кылыш керек деген эме командаларды жазыш керек. Мисалы үчүн бул жерге bir integer I барабар 0 дейли. Бул жерге for деген циклда биринчи киргенде эле кирет жана бул жерге кийин карабайт. Бул жерге кирбейт, а бирок ортосундагы сөз түрдө келет. Бул жерде биз өзүбүздүн шартты жазабыз. I n'ден кичүү же барабар болсо иштей бер дегенди билдирет, мисалы бул. Жана бул жерге bir команда жазсак болот, I++ деп койсок, мисалы. Бул жердеги нерсеге биринчи эле киргенде кирет, жана андан кийин башка кирбейт цикл айланганда. А бирок болсо бул жердеги шарт менен бул жердеги командага сөз түрдө ар айланганда кирип өтөт. Биринчи шартка текшерет, андан кийин командага өтөт. Жана бул жердеги ичиндеги командага кирет. Sum барабар жөн эле sum плюс барабар n деп I деп коелу. I деп туруп cout sum деп койсок, бизге немени чыгарып берет, сумманы чыгарып берет. Аз көрөлүчү кандай иштейт экен? F11'di басайын. 5 десем канча дейт? 5 десем 15 дейби же 21 дейби? Көрөлүчү. Кирет. I n'ден кичүү болсо иштей берет, же барабар болсо иштей берет. Демек 15 эле дейт, туура эле. 4 десек 10 дейт, туура. Демек ошондой. Жана бул циклдарды жакшыраак түшүнүш үчүн дагы 1-2 суроо иштейли. Мисалга, бирден баштап энге чейинки 2ге бөлүнбөй турган сандардын суммасын чыгар дейли. Аны биз шарттуу оператор if менен жазабыз. Анын ичине эгер I деген mod 2 0-гө барабар эмес болсо дейбиз. Илеп белгиси бул жерде терс андай эмес деген маани билдирет. Терстикти. Ошондуктан бул жерге илеп белгисин колдонобуз. Эгер I 2ге бөлүнбөсө, бөлсө 0-гө барабар эмес болсо, бул жака кир дейбиз. Summa плюс I деп коебуз. Ошондо бизге 2ге бөлүнбөгөн сандардын суммасын чыгарып берет. 5 десе канча деш керек? 1, 3, 4, анан 9. Туурабы? 9 дейт, туура. 7 десек, 9га 7-ни кошсок канча болот? 16. Туура. Демек, программабыз туура иштеп жатат. Дагы бир сурообузду бир аз кыйындаштырайлы. Мындай дейли. Эгер саныбыз 2ге бөлүнсө, ал сандын цифраларын суммасын чыгар дейли. Мисалы үчүн n 12ге чейин болсо, мисалы I 10го барабар болгондо, суммага 1 эле кошулат. Себеби 10дун 2 цифрасы бар, 1 менен 0. Алардын суммасы 1ге барабар. Ошондой суроо иштейли. Мисалы үчүн аны кантип иштесек болот? Мисалы үчүн while дейбиз. While деп туруп d 0дөн чоң болсо дейбиз. Дагы sum плюс барабар d mod 10. Mod деген бул калдыгын алат, 10го бөлүп калдыгын алат. Жана d-ны 10го бөлүп кете беребиз. Ошентип туруп биз d деген сандын цифраларынын суммасын чыгарып алабыз.
ошентип ушундай задача болду. Мисалы дейли 5 десек 15 канча? 5 десек канча деди? 6. Биз жалаң гана 2 бөлүнгөн сандардын суммасын карап атабыз. 2 бөлүнгөн сандардын цифрларынын суммасын карап атабыз. Ошондо 5ке чейин 2 менен 4 бар, туура 6. Ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Сиздер менен кийинки сабакта көрүшкөнчө пока.